Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Нарын, Талас, Чүй жана Ош облустарынын жергиликтүү сотторуна жаңы дайындалган судьялардын ант берүү аземи өттү. Иш-чараны Жогорку соттун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоев салтанаттуу түрдө ачып, жаңы дайындалган кесиптештерин Жогорку соттун судьяларын жана өзүнүн атынан куттуктап, берген анттарына бекем болуусун каалады. Эскерте кетсе, Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо жөнүндө 2019-жылдын 6-ноябрындагы жарлыгы менен жергиликтүү соттордун судьялары 5 жылдык мөөнөткө дайындалышты. Мыйзамга ылайык судьялардын ыйгарым укуктарын жүзүгө ашырышы ант берген күндөн тартып башталат. Жоопкерчиликтүү жана татаал кесипти аркалап жаткан судьялар мекен үчүн ак кызмат кылаарын убадалашты. Судья болгон адам өзүн кынтыксыз алып жүрүш керек, адилеттүү, калыс чечимдерди кабыл алыш керек. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы болгон Конституцияга жана мыйзамдардын нормаларын так сактоо менен адилеттүү чечим чыгарса, анда судьялык кесипти аркалаган болуп эсептелет деп ойлойм. Судьялык кызмат эң татаал, эң жоопкерчиликтүү кызматтардын бири. Бул жерде биз өзүбүздүн көптөн алган тажрыйбабызды, билимибизди, таалимибизди иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек. Ошондой эле бул жыл стандарттештирүү жана аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында судьялык кызматтан биз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Аймактарды өнүктүрүп жана стандарттештирүү системаларын да жүзөгө ашырыш керек.